Достукту жогору баалаган Оштогу бардык улуттун өкүлдөрү бир жерге чогулду. Шаардагы 13 улуттук маданий борбор улуттук тамак ашын каада салтын даңазалады. Алар үчүн эң башкысы достук жана бейпилдик. Люди добрые. Биз бир жерде тынч жана бейпилдикте жашап жатабыз. Баарыбызга күндүн нуру бирдей тиет. Аны талашып бөлүп ала албайбыз. Ошондуктан элибизге тынчтык каалайм. Чего делить? Просто живем да живем. Ош облусунун аймагында 1000ден ашуун ар улуттун өкүлдөрүнөн куралган үй бүлөлөр бар. Халиковдордун үйүндө 5 улуттун өкүлү жашайт. Алар үчүн улуттук өзгөчөлүк маанилүү эмес. Болгону өз ара ынтымакта күн жашоо башкы максат. Биздин семьяда кыргыз бар, келиним орус, биздин ислам динини кабыл кылган, дагы өзбек бар. Мына өзбек неберелери мына кыз улар. Анан кийин казак бар, уйгур бар. Ошо 5 улуттун өкүлүнөн турабыз. Ошондуктан азыркы күндө биздин үй бүлөбүз аябай жакшы, ынтымактуу жашайбыз. Бүгүн көп улуттуу үй бүлөлөрдүн катарын кыргыз жигити Нурбек менен тажик кызы Парно толуктады. 2 жаштын бул кадамын жакындары колдоого алган. Алабыз эне баарыбыз эле мындай кубанып эле отурганбыз. Баардыгы ыраазы болду да, ата энелер бүт баары. Ошентип той болуп атат. Кыргызстан элдер ассамблеясы бул өңдүү демилгелерди колдоого алат. 20 жыл аралыгында ассамблея ынтымакты бекемдеп, тынчтыкка үндөгөн бир топ иштерди жасады. Улут аралык маселе, ынтымак, достук маселеси абдан татаал, оор, туруктуу, дайыма жүргүзүлүп тура турган маселе. Азыр мына Кудайга шүгүр, акыркы жылдары 3-4 жылдан бери стабилдүүлүк өкүм сүрүүдө. Ошондо Кыргызстанда жашаган 100гө жакын улуттардын өкүлдөрүнүн аракетин мындай унутуп коюуга болбойт. Кыргызстан элдер ассамблеясынын алдыга койгон максаттары көп. Алардын баары мындан ары улуттар аралык достукту бекемдөөгө багытталат. Авазбек Айтиев, Жылдызбек Болотбек, Коомдук 1 канал, Ош шаары.